Электр энергиясы жалпы өлкө боюнча үзгүлтүксүз берилүүдө. Бул тууралуу Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев билдирди. Кардын калың жаашы электр энергиясын берүүчү зымдарды зыянга учуратып, айрым аймактарда жарык үзгүлтүккө учураган. 2 күнгө созулган тиешелүү иштер көйгөйдү толук жойду. Бүгүн толугу менен жөнгө салынды. Көчө күнү 204 өчүрүү болгон болчу. Республика боюнча анын ичинен көбүнчө ушу чүйдө болгон, шаардын тегерегинде болгон болчу, баягы жаңы конуштарда болгон 14 таласта болгон болчу. Анын жарымынан көбүн биз өзүбүз өчүргөн болчубуз. Себеби дегенде мурда күнү жан жааган болчу. Жан жаап баягы жаан суу карга айлангандан кийин кечинде мынакей түнг саат 2-3 абдан катуу шамалга айланганда ошону коопсуздук маселеси менен байланыштырып биз өзүбүз өчүргөнбүз. Себеби дегенде баягы муз тоңуп зымдарга үзүп шамал эметкенде үзүлүп кетип да кокус бирөөнү эметип койбосун деп өчүргөн болчубуз. Бактар кулап эметишти. Алардын баары тең көчөгөн жыйнап бактарды бүгүнкү күндө электр энергия үзгүлтүксүз баардыгына берилип жатат.